Difference биринчи жыйында бар, бирок башкасында жок элементтерди камтыган жаңы жыйын берет. Сонун эми ABCDE деп коелу. A difference беле? Difference. Difference дегенди англис тилинен которгондо айырма дейт, экөөнүн айырмасы эмне дейт? Экөөнүн айырмасы дегенде бул A жыйынына каратылып атат да. A жыйынында B жыйынга карата айырмасы мына 2 дейт. Бул жерде мында атат 1 2 3 деген келди. 1 4 5 келди. Difference болсо 2 3. Ама 2 жана 3 мында B'де жок, бирок 1 бар деп атат да, B'де. Эми symmetric difference деген бар. Эки жыйында окшош элементтерди алып салат, калгандарын калтырып жаңы жыйын берет. Ушуну эле эми дагы көрө A B C D E F деп коелу. A symmetric difference деген бар. Ошону кылалы. F 2 3 окшошторду игнор кылып салды, таштап салды. Экөөндө тең, бири-биринде камтылбаган. Мисалы, A'де 3 жок да. Ал эми B'де 2 жок. Ошол экөөнү алып туруп жаңы сет, жаңы жыйын түзүп койду. Симметриялык айырмачылык деген ушуну билдирет экен. Эми is subset. Бир жыйын экинчи жыйындын суб жыйыны болот. Мындай кылалы, татаалыраак бир мисал келтирейин. Муну азыр комментарий кылып коеюн. A барабар 1 2 экен. Ал эми B барабар 1 2 3 4 5. Эми print A is subset B. Башкача айтканда, могу A жыйыны B жыйындын бөлүгү дегенде true же false деп жооп берет. Мында чындык болуп атат, A жыйыны B жыйынын бир бөлүгү. True. Эгерде мисалы 7 8 деп койсок, албетте ал бөлүк эмес. Ошон үчүн false. Ушундай булдук чоңдук берет, болевое значение. Is superset берилген жыйын экинчи жыйындагы бардык элементтерди камтыганын текшерет. Мында тескерисинче болуп атат. Мында биз сурап жаткан элемент кийинки элементтин суперсети дейт. Суперсет дегенде могу бул элемент, ошондо бул жыйын чоң, бул бир кичирээк нерсе дейли. 4 5 бар, 3 жок экен. 4 5 деп коелу. Анан print A is superset B'нин. Ошондо A өзүнө B'ни камтыйбы деген суроо берип атат. Албетте камтыйт. Эгерде 4 5 8 деп коелу. Мындай болсочу камтыйбы? Жок, камтыбайт. Албетте бул эгерде кичинекей эле бир элемент болсо, мындай болсо, бул өзүнүн ичинде муну камтыганын текшере албайсыз. Экөө барабар болсо деле текшере албайсыз. Эми көбүнчө мисалы 1 7 болсо, экөө бирдей болсо кандай болот деген суроо. Өзүнө камтыйбы? Албетте камтыйт. Жакшы. Is disjoint. Эки жыйында окшош элементтер жок экенин, экөө кесилишпегендигин текшерет. Мына мисалы мо экөө. Муну азыр көчүрүп туруп коеюн. Is disjoint. Экөө кесилишпейби дейт. Экөө кесилишет. Ичинде окшош болот элементтер. Мындай алып койсокчу, экөө кесилишеби? Албетте кесилишет. Кесилишкен жерлери мына 1 7 болуп атат. Экөө демек
дагы бир жолу эки жыйында окшош элементтер жок экен текшерет. Таптакыр окшош эмес элементтер болсо, анда экөө disjoint болот. Бири бири менен кесишпейт. Ооба туура экөө бири бири менен кесишпейт деп жооп берет атам экөө.